Урматтуу мекендештерим, мекенчилдер, тарапташтар, биринчиден баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Жеңишибиз жалпыбызга кут болсун. Кудайдын кудурети жана силердин күчүңөр менен жеңишке жеттик. 10 жылдап жасаган эмгегибиз кайтты. Жакшы тилек, асыл үмүттөр менен күндүр-түндүр иштерди баштадым. Тыным жок иштеп жатам. Себеби мага ишенген элдин үмүтүн үзүп койсом, анда мындан ары эл эч бир саясатчыга ишенбей калат. Элдин ишеничи өчкөндөн кийин мамлекетибизге коркунуч туула баштайт. Экинчиден, менин Одноклассник, Facebook, Instagram, WhatsApp социалдык түйүндөрдө байланышы бар досторум, мага капа болбой туруңуздарды суранам. Телефон караганга 1 мүнөт дагы убакыт жетпей жатат. Айрыкча WhatsApp'тагы достор группаларга мына эми карабай кетти деген сыяктуу таарынычтарды жазып жатыпсыздар. Үстүбүздөгү жылдын 6 октябрынан бери 30 миңден ашык SMS билдирүүлөр, 2000ден ашык телефон чалуулар келиптир. Мен баарын карай алган жокмун. Мындан ары деле караганга убакыт жетпейт экен. Менин мойнумда достор эле эмес, эми 6,5 миллион элдин тагдыры турат. Түшүнүү менен туура кабыл аласыздар деп ишенем. Ошондуктан жок дегенде бир 5-6 ай мамлекеттин ишин бир нукка салып алганга чейин таарынбай туруңуздарды суранам. Андан кийин болсо мурдагыдай эле группаларга кирип, маалыматтар менен алмашып, кабарлашып турабыз. Сиздерди терең урматтап, Садыр Жапаров. Ысык көлдөгү 2 жаштагы Азирет ойноп жүрүп ысык сууга күйүп калды. Ысык көл районунун Боз Тери айылынын 28 жаштагы тургуну Жаңыл Кыргызбаева 4 баланын апасы. Жакында эле 3-чү баласы кырсыктап, денесинин 65% ысык сууга күйүп калган. Алгач ысык көлдө дарыланып, учурда Бишкек шаарындагы ооруканада жатат. Өзүм иштебейм, жолдошум Нурбек Арыкбаев Жетөгүз районунун Жетөгүз айылынан болот. Күнүмдүк ар кандай жумуштарда иштейт. Балабыз Азирет Кыргызбаев 2018 жылы 13 июнда туулган. Азирет 3-чү балабыз. Ушул эле жылдын 4 октябрь күнү саат 14:00 чамасында кир жууганга суу жылытып жаткан. Балам үйгө кирип велосипедин алам дегенинен азыр алып берем деп огород жакка чыгып кеткен болчумун. Катуу чыңырганынан чуркап барсам, атасы кийимин чечип баштаптыр. Мен дагы шымын чече калып дароо эле ооруканага алып жөнөдүк. Барарыбыз менен жандандыруу бөлүмүнө жаткырды. Андан кийин дарыгерлер үйүңөргө бара бергиле. Бүгүн түнү өзүбүз карайбыз дегенден үйгө саат 19:00 кеткенбиз. Ошол учурда 4-чү балам боюмда болчу. Саат 20:00 толгоом башталып, кайра ооруканага бардым. Ошентип саат 21:35 4-чү баламды төрөдүм. Эртеси күнү жолдошум Азиреттин жанында жатты. Бир жума Чолпон атанын ооруканасында жатып, Бишкекке жолдомо берилди. Ошентип күйүктөр бөлүмүнө жаткырылды. Биринчи 3-4 күндөй наркоздо уктап жатыптыр. Азыркы учурда 6 капельнисан 1 алып жатат. Кан куюп жатышат. Эми терисин алмаштыруу боюнча операция болот экен. Толук маалымат бере элек. Бирок дарыгер операция болот деп айтыптыр. Канча акча керектилери айтыла элек. Азыр дары капельниса эле күнүнө 2,5 миң 3 миң сомдун тегерегинде каражат кетип жатат. 3-чү даражадагы күйүк деп айтышты. Денесинин 65% күйүп калган, деди Азиреттин апасы. Жардам берүүчүлөр үчүн колуна кишен салынган Райымбек Матраимовдун сүрөтү тарады. Социалдык түйүндөрдө колуна кишен салынган Райымбек Матраимовдун сүрөтү тарады. Белгилей кетсек, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан бүгүн 20 октябрда кармалды. Ага 2016 жылдан бери бажы тармагында коррупциялык схема уюштурган деген айып тагылууда. Учурда сотко чейинки өндүрүү шалкагында териштирүү иштери башталды. Садыр Жапаров: өлкөдө демократия болобу жокпу, Россия эмес, өзүбүз аныктайбыз. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эл аралык Ал Жазира телеканалынын журналистинин Россиянын президенти Путин айткандай, анын айланасында демократиялык режимдердин болушун каалабаганда демократиялык багытты карманууну канчалык реалдуу, сиз демократияны куруу багытын уланта аласызбы деген суроосуна жооп берип жатып билдирди. Биз Россия менен 1850 жылдан бери мамиледе жүрөбүз. Биздин мамилебиз болгон жана боло берет.
Биздин тышкы саясат Орусия менен болот. Ал эми ички саясатыбызды, өнүгүүнү, демократияны өзүбүз аныктайбыз. Россия биздин стратегиялык өнөктөш бойдон калат. Ошондой эле биз башка өлкөлөр менен өз ара пайдалуу мамиледе болобуз. Бизде демократия болобу жокпу деп эч ким бизге буйрук бере албайт. Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Дастан Жумабековдун жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом мөлчөмүндө сүйүнчү берген фактысы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталып сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы билдирет. Белгилей кетсек, 14 сентябрда социалдык түйүндөргө Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайлоого бараткан Дастан Жумабеков жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берип жаткан сүрөттөр жарыяланып, эртеси өчүрүлгөн. Дастан Жумабеков парламенттин төрагасы жана Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болуп, региондорго болгон иш сапарынын алкагында Талас районундагы жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом берген. Алгач бул акчаны өздүк каражаттарынан бөлгөн деп айтылып, кийинчерээк төраганын фондуна берилген деген жарыяланган. Анжелика, $100 000 өзүм көтөрүп жаңы сериал тартабыз. Өзүн бир топ тармактарда сынап, ар тараптуу ийгилик жаратып келе жаткан ырчы Анжелика жакында 12 сериядан турган жаңы тасма тартууга бел байлады. Бул сериалдын кыскача мазмуну тууралуу ал Марал радиосуна төмөндөгүлөрдү билдирди. Жакында 12 сериядан турган тасма жаратууну чечтик. Командабыз өтө чоң, продюсери өзүм болом. Чынымды айтсам, кино тармагында алгачкы жолу продюсерлик кылып жатам. Аталышын үмүт же адилеттүүлүккө үндөгөн башкы каармандын атынан адилет деп койсокпу деп ойлонуудабыз. Ички иштер министрлиги колдоого алууда. Бирок каржылык чыгымын өзүм көтөрөм. Жалпы чыгым $100 000 тегереги деп болжолдоп жатабыз. Сериал бардык телеканал, сайттардан эл үчүн бекер көрсөтүлөт. Эгерде элге жакса, андан кийинки чыккан тасмаларыбыз онлайн кинотеатрларда тейлөө жолу менен көрсөтүлүп баштайт. Бул сериалда көзүн май басып, акча менен маселе чечкендер жана адамдын бул жашоодо өзүн өзгөртүүгө кеч эместигин чагылдырылат. Жакшы жаман инсандардын факторлорун көрсөтөбүз. Акчага сатылгандар кийин кайра өздөрү ошол кетирген кемчиликтерин оңдошот. Анан эң негизгиси журналист кыз менен милиция жигиттин сүйүүсү баяндалат. Колумдун жок экенине дагы деле ишене элекмин дейт митингде жабыркаган ырыскелди. 19 жаштагы ырыскелди Таушбек уулу 5 октябрдагы башаламандыкта Ала Тоо аянтында жамгырдай жааган желим октор ар тарапта жарылган жардыргыч заттардын арасында жүрүп, ал күндөгү апаатты өз көзү менен көргөн. Ошол чууда каарманыбыз жардыргычка колун алдырып алган. Тилекке каршы анын колун сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Ал жака барган сөк мага бупурап майдаланып кетти дейт, мага бир калыпта калып караган. Сыбаптай бурам кыйкып атам деп мыяка келгенде болбой калды же. Эртең менен туруп анан колду көрдүм, кесип салган. Башында бир 2 күн мандаларым кытышып жүрдү, мындай бардайды, кайсы мандаларды кырчып атканын билесиң. Ошо протест зачем такырып алган Россияга барыш керек экен. Бирок 1 жыл убакыт кетип калды экен, 1 жылдан кийин ким билет. Бийлик алмашып, унутулуп калабы деген ойлор бар. Урматтуу мекендештерим, биринчиден баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Жеңишибиз жалпыбызга кут болсун. Кудайдын кудурети жана силердин күчүңөр менен жеңишке жеттик. 10 жылдап жасаган эмгегибиз кайтты. Жакшы тилек, асыл үмүттөр менен күндүр-түндүр иштерди баштадым. Тыным жок иштеп жатам. Себеби мага ишенген элдин үмүтүн үзүп койсом, анда мындан ары эл эч бир саясатчыга ишенбей калат. Элдин ишеничи өчкөндөн кийин мамлекетибизге коркунуч туула баштайт. Экинчиден, менин Одноклассник, Facebook, Instagram, WhatsApp социалдык түйүндөрдө байланышы бар досторум. Мага капа болбой туруңуздарды суранам. Телефон караганга 1 мүнөт дагы убакыт жетпей жатат. Айрыкча WhatsApp'тагы достор группаларга мына эми карабай кетти деген сыяктуу таарынычтарды жазып жатыпсыздар. Ошондуктан жок дегенде бир 5-6 ай мамлекеттин ишин бир нукка салып алганга чейин таарынбай туруңуздарды суранам. Сиздерди терең урматтап, Садыр Жапаров.